Тарбия маселесинен күнгөй жана тескейи. Биздин жаштар кандай тарбияланып жатат? Аларды тарбиялоодо биз кетирген кемчиликтер. Канткенде балдарды татыктуу тарбиялай алабыз. Мунун баары ар шейшемби Тарбияда танапис жок программасында. Ассаламу алейкум, кадырман кыргыз эли жана Марал радиосунун угармандары, ошондой эле 24 телеканалынын көрүүчүлөрү. Назарыңыздарда кайрадан эле Кыргыз Билим берүү академиясы менен Марал радиосунун биргелешип ишке ашырып жаткан долбоорунун алкагында Тарбияда танапис жок программасын тыңдап жатасыздар. Бүгүн өзгөчө темада кеп кылмакчыбыз. Мектептерге жыныстык тарбия берүү сабагын киргизүү керекпи деген темада. Студиябыздын коноктору менен алгач тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Билим берүү академиясынын директору, президенти Алмазбек Токтомаметов жана билим берүү тармагы боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү устазыбыз Марс Ибраев бизде конокто. Куш келипсиздер. Эң эле алгач суроомду Алмаз мырзага узаткым келип жатат. Ошо Сурабалдиеванын кайрылуусунан кийин коомчулукта чоң бир талкуу жаралып жаткан учур. Деги эле ушул мектептерге жыныстык тарбия берүү сабагын киргизүү керекпи? Саламатсыздарбы, кадырлуу угармандар, көрөрмандар. Бул маселенин коомчулукта көтөрүлүп атканы албетте кубаттоого татыйт. Болгондо дагы ошол вице-премьер тарабынан көтөрүлүп атканы чындыгында мындай колдоого ала турган маселе да. Эми бул маселе чынында эле абдан актуалдуу. Бирок жанагы өзүнчө сабак кылып киргизиш керекпи же мектепте кандай окутуш керек деген маселеге келгенде менин эми азырынча жеке пикирим бул. Мындай чечим кабыл алына элек. Бул өзүнчө предмет кылып киргизиштин зарылчылыгы жок. Муну бардык предметтерде, көпчүлүк предметтерде окутуш керек. Бүгүнкү күндө деле бул маселе окутулуп атат. Кайсы предметтерде? Мисалы, башталык класстарда мекен таануу деген предмет бар. Мурда адеп деген сабак бар болчу. 5-чи класстан баштап адам жана коом деген предмет бар. Ошол предметтин алкагында андан сырткары информатика предмети бар. Мында дагы ошол чоң коопсуздук бар да. Кибер коопсуздук деген маселелер бар, маалыматтык коопсуздук деген маселелер бар. Ошол жагынан дагы караш керек. Андан сырткары бизде 1 сааттан тарбиялык сааттар өтүлөт. Ошол тарбиялык сааттарда бул темалар киргизилген. Мен айрым бир темаларды айта кетсем болот. Ошол эле зордук зомбулук маселеси, ошол эле жыныстык тарбия маселеси бүгүнкү күндө ар бир класстын жана тарбиялык сааттарынын ичинде атайын план менен киргизилген. Алар окутулуп жатат. Бул Сурабалдиеванын жеке өзүнүн ою деп алайсызбы же атайын өкмөттүн тапшырмасы? Жок, бул өзү коомчулукта бышып калган маселе болчу да. Чынында коомчулукта жанагындай зордук, зомбулуктун күчөп кетиши, өзүнүн баласына жана өзүнүн кызына, өгөй атасынын кылган мамилеси, анан кайра ошол кызын эмес күйөөсүн колдогон аялдын жасап аткан кылык жоругу маселелери коомчулукта аябай мындай таасир этти да. Коомчулуктун кыжырына да тийди деп айтсак болот. Экинчиден, кийинки кезде ушул маселе көбөйүп баратат. Бул бизде эле эмес, Кыргызстанда эмес. Дүйнөлүк деңгээлде бул маселе курчуп аткан кези. Мына Казакстанда бул багытта билесиздер, убагында аларды бычып коюу боюнча да маселе көтөрүлгөн да, ошондой адамдарды, башабаздарды. Азыр Казакстанда атайын сайт иштейт. Ошол сайтта ошол ошондой адамдардын бардык маалыматтары бар. Алар кайсыл райондо жашайт, сүрөтү менен, аты жөнү бүт, анан кандай кылмыш менен ошого күнөөлөнгөн деген маселе бар. Бул Кыргызстанда деле ошону колдонсо болот, бирок ар кандай чечимдин оң жагы, терс жагы болот да. Биз этият мындай Казакстан туура эле өтүп кетпеш керек, анткени ал жерде адам тагдыры кээ бир учурларда болот, бир чараны кабыл алганда анын терс жагы да болот да. Кээ бирде ошол эле милиционер менен айрым адамдар биригип алып туруп, ошол кишилерди жөн жерден күнөөлөп коюшу да мүмкүн. Ошон үчүн муну ойлонуп турган киргизиш керек. Көпчүлүккө белгилүү болгондой эле Кыргызстанда аалымдар кеңеши 21 өкүлдөн турат, Анын мүчөсү бизде конокто Марс устазыбыз. Айтсаңыз, кыргыз мектептерине деги эле ушул сабакты киргизүүнүн канчалык маанилүүлүгү бар? Деги эле биздин каада салтыбызга туура келеби? Менимде жанагы менен баштайын. Ассаламу алейкум, жумурай журт, жалпы мына бүгүнкү коноктор. Биз бүгүн натыйжалар менен күрөшүп калдык да. Муундун бузулуп аткан, элдин бузулуп аткан натыйжасы менен негизинен алдын алуу чараларын колдонуш керек болчубуз. Бул дагы түшүндүрүү иштери, тарим тарбия, ыйман сабактары деген маселе. Ошондон бүгүнкү күндөгү бул дүйнөлүк деңгээлдеги проблемалар албетте бар. Ар кандай бир гана бул жаштардын бузулуусу эле эмес, бир гана жыныстык жаттар эмес, толтура наркомания, ошол аракечтик жана башка бузулуу эмес болуп атат коомдо. Мен айта турган нерсем ушул.
Бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн улуттук менталитет, каада салтыбыз бир аз да болсо мындай айтканда мусулман калкы катарында кээ бир маселелерди мындай жанагы айыз өзү айткандай балким сабак катарында эмес, аны биринчи орунда бул ата энесинин балдарга таалим тарбия берүү маселеси болуш керек да. Негизинен исламда жыныстык таалим тарбияны берүү бул ата эненин мойнундагы милдет катарында айтылат. Бала белгилүү бир жашка келгенден кийин кызды энеси баланы болсо өзүнүн балким атасы түшүндүрүү иштери менен аврат деген эмне, мисалы үчүн эркек менен кыз баланын ортосунда карым катнаш, мамиле деген нерсенин чеги, мисалы үчүн кичинекей кезинен пайгамбарыбыздын осуяттарына ылайык бөлүп жаткыруу мисалы үчүн маселеси, баягы алдын алуу. Биз баягы адам баласынын бир гана эмесин эмес да, болгон натыйжа менен эмес, биринчиден назарын, анын аң сезимин, акылын коргогонго милдеттүү да негизи диний баалуулуктар. Ошондуктан мен ойлойм бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы кыргыз мектептеринде өзгөчө бул нерсени элдин дагы баягында катуу реакция берип аткан бирден бир эмеси биздеги көнүмүш адат катарында көрүнбөгөндүгү үчүн бул нерсеге реакция берип атат чындыгында. Бирок ошол эле имам Шафии, улуу имамдар, аалымдарыбыз убагында заманында балдарга ошондой бир мындай айтканда келечектеги болочоктогу ошо адамдын өзүнүн табиятындагы бар нерсе ошол нерсенин тарбиясын берилиши керек экендигин, бирок аны мектеп берсин же болбосо медресе берсин деген нерселерин айткан эмес, жана ата эне үй бүлө берсин же болбосо ошол жакын туугандар болот. Мисалы үчүн ошолор жакшы бир түшүндүрүү иштери менен берсин деген нерсени койгон. Мен ойлойм бүгүнкү күндө ал эрте биздин элдин аң сезими алга даяр эмес. Жаш балдарга деген үчүн ата энелерден абдан көп реакция келип атат бүгүнкү күндө. Анан биздин чындыгында улуттук дагы ошол эле диний дагы баалуулуктарыбызга бул туура келбегендиктен ошо Сурабалдиева эжекенин дагы айтып чыкканда балким айтуунун ыкмасы да туура болуш керек да, негизи колдонулган сөздөр да туура болуш керек. Ошо балким ошо сөздөрдү туура эмес колдонуп алдыбы же айтор туура эмес учурда айтылдыбы, элден көп мындай көп комментарийлерди окудум, мен дагы реакция алды. Мен ойлойм бул дагы бир аз да биздин өзүбүздүн дагы баалуулуктарыбызга карасак жакшы болот деген ойдомун. Чоң рахмат Кеңешбек мырза. Дүйнөлүк деңгээлдеги мамлекеттердин иш тажрыйбаларын айтып көрсөңүз. Башкаларда барбы, кандай тартипте киргизишкен, эгер киргизишкен болсо? Рахмат сурооңузга. Мен жогорудагы айтылган ойлорго өзгөчө Марсажынын айткан оюна мен кошумча позицияны айткым келет. Себеби дүйнөлүк практика боюнча бул азыр сиздердин мына программадын алысында даярданып бир канча өлкөлөрдүн салыштырмалуу карап чыктык да. Баардык жерде 3 негизги нерсеге көңүл бөлүп атат да. Бул биринчиси ошол үй бүлөнүн ичиндеги ымыланын күчтөндүрүү боюнча. Экинчиси ата менен энеге болгон милдет катарында көрүп атат. Анан үчүнчүсү болсо мына зордук зомбулукка кабылган мезгилде кайрадан барып эле ошол мектепке барып эле жабышып калбастан коомдун ичиндеги алдын алуу иштери боюнча мына жаза болобу, ошол 3 негизги алкакта карап атат да. Ошонун ичинде бирөөсүндө дагы мен азыр сизди айтып бөлүшүп аткан мезгилде мектепке же Марсажы айткандай медресеге тиешелүү нерселерди айтканым жок да. Бул деген адеп, ахлакка тиешелүү маселелердин бардыгы, тарбияга тиешелүү нерселердин бардыгы ал үй бүлөдөн башталган болуш керек. Эмне үчүн? Себеби статистикалардын дүйнө жүзү боюнча карап көрүңүздөр. Же болбосо макул алыска кетпей эле Кыргызстандын ичиндеги статистиканы караңыздар. Зордук зомбулуктарды ким жасап атат? Бул деген үй бүлөнүн ичиндеги ошол мүчөлөрүнүн бирөөсү. Же атасы, же агасы, же иниси дагы бирөөсү да. Ал мектепте жасалып жаткан жок. Анан кийин барып эле кайрадан жанагы эме сыяктуу да, мисалы үчүн үй бүлөлүк зомбулук деген жерге барат дагы баары аялдарды чогултуп алып туруп анан үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө сүйлөшөбүз да. Ал зомбулукту ким көрсөтүп атат? Ал эркектер көрсөтүп атпайбы? Анда эмесе алар менен иштебейлиби? Ошол сыяктуу эле бул жерде мектепке барып алып ошол жыныстык тарбия боюнча сүйлөшөрдөн астында ошол үй бүлөнүн ичиндеги проблемаларды көтөрүп ошол жердеги иштей турган механизмдерин табышыбыз керек. Дагы бир экинчи дагы бир ой. Эмне үчүн мектепти гана бөлүп карап атабыз? Мектепке чейинки, мектептен кийинки түзүмдөр эмне болот анда? Мектептин ичинде гана
жыныстык билим берүү боюнча иш жүргүзүш керек. Анан кийин мектептен кийинки университеттердин уровенинде же болбосо орто окуу жайларына келгенде же болбосо мектепке чейинки институттарда эмне болуш керек анда? Эмне үчүн аны айтпайбыз? Анда үзгүлтүккө туура келип калып атпайбы? Деген ойлорду бөлүшкүм келип атат. Анда бүгүнкү күндө деле мектеп программасында бар го. Кошумча сабактар катары айтор. Тарбиялык сааттар катары. Бүгүнкү күндө деле өтүп атат. Ошолор жетишсиз деп ойлойсузбу же кандай? Мунун бир нече себеби бар. Мен бир эки маселеге токтолуп кетким кетип атат. Биринчиси билим берүү, тарбия жөнүндө сөз кылып атканда биз үч маселени карайбыз да. Биринчиси эмнени балдарга беребиз? Мазмун болуш керек. Кимге деген жаш курагын эске алышыбыз керек. Анан кантип деген үч суроо бар да. Ушул үчөөнө так жооп беришибиз керек. Бүгүнкү күндө эмнени биз ошол балдарга беришибиз керек. Мына кийинки кезде баягы союз урагандан кийин кээде ашыкча кетип калды да. Жанагы мектептин окуучуларын чогултуп алып презерватив таркаткан учурлар болду. Бул эми мындайды бербешибиз керек. Буга биз СПИДке каршы күнүнө мүмкүн макул эмеспиз да. Ошонун айынан мына мен 19-жылдагы бир маалыматты карап отурам. 479 кыз төрөгөн. Кыз кезинде төрөп койду. 62 кыз аборт боюнан алдырып атат да. Ушул туура эмес мамиленин кесепети. Биз эмнени үйрөтүшүбүз керек? Биринчиден, бул эрте жаштан жыныстык мамилеге баруунун зыян экенин үйрөтүшүбүз керек. Ага баруун эмес, барбай турганга биринчи ошону үйрөтүшүбүз керек. Экинчиден, жанагы эрте жаштан жыныстык катнашка барып калып, анан кийин аборт кылса, биринчи баласын аборт кылгандан кийин бул төрөбөй калуу коркунучу аябай чоң. Ушуну үйрөтүшүбүз керек. Бул жеңил ойго барбагыла деген маселелерди айтышыбыз керек да. Анан эгерде кокустук болуп калса, чын сүйлөгөнгө үйрөтүшүбүз керек. Көп адамдар ошону жашырып жүрө берип, жанагы айтылып атпайбы, бир жылдап ошондой окуя узарган, 2 жылда узарган дейт. Андай болбош керек да. Биринчи эле жолу болгондо адам чынын айтса, эгерде аны оңдоп кетүү мүмкүнчүлүгү чоң да. Ал психологиялык жактан дагы бир жыл ичинде аябай басынып калды да. Көп жагынан ал жардамга муктаж болуп калды. Экинчи маселе, мына балдардын курагында атпайбыз. Мен 4-класс менен 9-класска бирдей материал бере албайбыз да. 9-класстын баласы башка, 11-класстын баласы башка материалды ошого жараша окутушубуз керек. Үчүнчү, кантип дегенде, азыр Кеңеш мырза да айтып кетти, мына жанагы зордук зомбулук боюнча абдан көп теле берүүлөр болуп атат да. Ошонун баарын карап отурсаңар, мындай ой айтат да. Сага зордук кылдыбы, сен ошонун азабын бер. Ошого тең кел. Ошого каршы тур деп айтып атат да. Мен муну бул дөөлөт деп айтпайт элем да, муну баалуулук деп айтпайт элем. Качан ал баалуулук болуш керек? Качан ал жок ушундай болуп аткан болсо, анда ымалага келгиле. Кимден кетип атат? Биз түшүндүрөлү. Ошол күйөөсү жасап аткан болсо, күйөөсүнө түшүндүрүп айтыш керек. Бирок аларды кайраштырбаш керек. Бири-бирине сен андан өтүп ошонун азабын бер деген бул баалуулук эмес да. Кантип деген маселени мына ушул эле зордук зомбулук маселесинде же болбосо жанагы жыныстык тарбияда дагы этият болушубуз керек. Кандай жол менен беребиз? Жанагынтип презерватив таркатып эмес, тескерисинче баягы өзүн сактоонун, коргоонун жолун, мындай бир запкы көрүп калбоонун жолун үйрөтүшүбүз керек деп ойлойм. Бизде телегөрүүчү бар экен. Кабыл алып калчу. Саламатсыздарбы? Карман, түз байланыштасыз, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына бул азыркы жыныс сабагы деп атасыздар. Жыныс сабагы азыр мектепке эмес, биздин мусулман элиге да вообще туура келбеген сабак да булчу. Азыркы агайды айтмакчы, менталитетибизге вообще туура келбеген сабак. Анан азыр жыныс сабагынын ордуна ыйман сабагын киргизсе жакшы болмок. Мына бул Бишкекте тарапта азыр бир эмес 3 дин болуп кетти. Темирчи, буддизм, ошого окшогондор көбөйүп кетип. Мындан чочушубуз керек. Бул бир. Экинчиден, азыр мына жыныс сабагы деп атасыздар, жыныс сабагы бул азыркы агай айтып атат, ата эне берген тарбия бериш керек да мунучу. Анан мугалимдер кантип муну жыныс сабагын берет? Бул уят эмеспи? Бул элестетип көрүңүздөр. Менин балам ошо жыныс сабагын окуп, азыр интернеттен көрбөгөн нерсенин баардыгын интернет аркылуу көрүп атат. Жыныс сабагы кирсе, тем более бир жол балдар психологиясы дагы бузулат. Интернеттен баягындай уят нерселер көп көрүп калат. Биздин сабакка башка сабакка кызыкпай, только багы жыныс сабагы менен эле алек болуп, бойго жетпеген бала да бойго жетип, эртеле үйлөнөм деп калсат. Бул туура эмес да бул сабакты. Азыр мен бир ата эне мен болуп атсам, азыр шаардыктар мисалы жыныс сабагын туура кабыл алган болгон болсо, айылдыктар вообще туура кабылбайт да. Ошону дагы бир эске алып коюңуз. Анан туура эмес бул жыныс сабагы. Ким кирип, ким ойнон чыгарды, мен билбейм, түшүнбөйм. Кайсы акыл менен бул сабакты айтат, биз эч түшүнбөй атабыз. Мен башыма, акылыма жетпей атат бул сабак. Чоң рахмат. Мусулмандарга да туура келбейт деп айтып өттүңүз, Кошумчаңыз.
Буны дагы айтышыбыз керек да. Макул жыныстык билим берүү боюнча, тарбия боюнча мектепке бербей турган болдук. Башка бирөөлөр, мугалимдер бербесин. Анда ошол маалыматты, ошол тарбияны ким аркылуу качан алыш керек деген нерсечи. Ошол үчүн көпчүлүк үй бүлөлөрдүн ичинде бул тема такыр жабылып калат дагы, мындай табу сыяктуу болуп калат да. Ошондо бала такыр даяр болбой калат. Интернеттин ичинде ар кандай контент бар жерлерге кирип кетиши мүмкүн. Же болбосо кийин кыз менен баланын мамилесин курган мезгилде башкача мамиле куруп алышы мүмкүн. Ошол үчүн үйдөгү тарбияны биз ата болсок бала менен, эне болсок кыз менен алдын алып, ошол нерселер жөнүндө сүйлөнө турган нерселерди аларды акырын даярдаш керек. Аларды эгерде биз өзүбүздүн балабызга күйүп, ошол балабызды сырткы катаал коомго биз даярдабай турган болсок, анда биз жоопкерчиликтен качкан болобуз. Мугалимге бирөөнүн баласынын, бирөөнүн үй бүлөсүнөн келген баланын тагдырын кантип мындай одора салабыз деген маселени көтөргүм келип атат. Бирок бул табуу маселени дагы өзүбүздүн мойнубузга алышыбыз керек. Көпчүлүк үй бүлөлөрдө өзгөчө айыл жерлеринде ушул маселеге келген мезгилде такыр сүйлөнбөй калат да. Ооба, анан керек. Даяр болбой калат дагы, анан интернетке кирип башкача материалды көрүп алат. Же болбосо мамиле сүйүү маселесине келген мезгилде башка жолго түшүп алат дагы, жыйынтыгы начар болуп калат. Ошондо муну ата-энелер алдын алыш керек, туурабы? Үй бүлө, ата-эне кантип ата балага түшүндүрөт, эне кантип? Орда мындай нерсе бар да, биздин мисалы үчүн аль-хая минал иман, уят бул ыймандан деп айткан неме бар да. Элибиздеги балуулук бизди бир мисалы үчүн европалык башка бир маданияттан айырмалап турган нерсе мусулман калкын ошол ыймандуу болуу, уяттуу болуу деген эме бар. Ошол нерсе кээ бир нерселер тосуп турат да. Мына ошол нерсе акыркы учурларда жоголуп баратат. Эмне себептен жоголуп баратат? Бир гана үй бүлөгө гана такканда болбойт. Бул жерде коомчулук дагы, мамлекеттик деңгээлде дагы биз айтып атабыз, жанагы да жакшы эме кылынды. Мисалы, ыйман сабагы деп атпайбы? Адеп ыйман сабагын биз дароо эле диний сабак деп ойлоп атабыз да. Жок, ыйман, адеп сабагы дегендин ичине ошол үй бүлөдөгү карым катнаш, мамиле, бир үй бүлөгө даярдоо, мисалы үчүн бир эмени том китептер жазылган. Жанагы айтып аткан жогорудагы темабызды айланасында томдогон китептер ислам дининде жазылган. Муну мисалы үчүн атайын өзгөчө балагатка жетип бойго жеткенден кийин таалим алып аткан балдарга бүгүнкү күндө окутулат негизинен. Таптакыр эле аны айтпагыла жаныбарлар дүйнөсү деле өзүнүн эмеси менен келип атпайбыз, баягы табияты менен деген нерседен алыс элебиз биз деле. Эне өзүнүн кызына жакшы бир таалим тарбия берет. Ошондой эле коомчулуктагы атайын коомдук бир эме ачканда мамлекеттик деңгээлде же болбосо коомчулуктун деңгээлинде ар кандай фонддор, уюмдар дагы ошол жаатта мисалы үчүн кыздарга өзүнчө курстарды ачуу менен мисалы үчүн үй бүлөгө даярдоо, мисалы үчүн ошол эле балдарга деле өзүнчө бир уят сый кандай болот, мисалы үчүн кээ бир нерселердин арам экендигин, зынаанын жана ошондой эле алдын алуу, ал жерде бир назар салып коюу, бир мындай кинолорду көрүп коюу деле угуп коюу, мисалы үчүн сүйлөшүп коюунун өзү деле канчалык деңгээлде баягы айттык, бир көрүшүү, бир учурашуу, бир жолугушуу, анан алып барып жанагындай туура эмес жыйынтыкка алып келе тургандыгын алдын алуу айтылып отурса, мен ойлойт элем жана мектепке чейин деле калбайт эле бул маселелер. Проблема ошондо болуп атат. Биз бар жыйынтыгы менен күрөшүп атабыз. Азырчы келдик, туура статистиканы карап атабыз дагы, анан бардыгын эле үй мектеп келип туруп, анан мектепке анан билим берүү бир эмесин такап коюп атабыз да, үйрөтүш керек. Ким үйрөтөт муну? Кайсы мугалим үйрөтөт? Кандай этика менен үйрөтөт муну? Анын өзүнүн факультетин бүтүрбөсө, окуу жайын бүтүрбөсө, алып келип эле бир географ же бир тарыхчыны же бир теологду алып келип туруп бер деген болсо, муну өтө мындай биздин менталитетке дагы диний бир ишенимибизге да туура келбегендиктен бүгүн монтип элдер реакция берип атат да. Ошон үчүн муну өтө кылдат карашыбыз керек. Албетте. Бирок ошого карабастан кирип кала турган болсо, аны кимдер өтүш керек чын эле? Ушул нерседен мен эки багыттан дагы бир кошумча келип атат да. Мына дүйнө жүзүндөгү практика боюнча баланын көндүмдөрү боюнча эки нерсени калыптандыруу боюнча өзгөчө көңүл бөлүнүп атат да. Мына өзгөчө 21-кылымдын ичинде. Биринчиси жанагы кибер коопсуздук боюнча ошол көндүмдөр, ошолорго тиешелүү болгон жөндөмдөр да, кандай болуп маалыматтарды кантип биз сынчыл ой көз караш менен карап кабыл алабыз. Кээ бир материалдарды кантип окубай коюштун, кантип алардын булактары чын элеби, чын эмеспи, фейк эмеспи кантип аныктаса болот ошол жагынан. Анан экинчиси болсо, бул бүгүнкү күндөгү чоң көйгөйлөрдүн бирөөсү көпчүлүк мамлекеттерде. Бул социалдык көндөмдөрдү
социалдык жөндөмдөрдү көндүмдөрдү калыптандыруу боюнча да биз бирибиз менен бирибиз баарыбыз эле телефон менен мындай виртуалдык дүйнөгө кирип кеттик дагы бирибиз менен бирибиз болгон мамилебизди кантип мындай цивилизациялык жол менен сүйлөшө алабыз, ошол нерселерди сыртка калгандай болуп атат да. Бул нерсе дагы ошол көндүмдүн жетишпегендигинен болуп атабы деп ойлойм да мен. Бирок тилекке каршы мына устазыбыз айтып өттү, атайын адистер деле жок депчи, факультетин бүтпөсө, бирок кирип кала турган болсо, анда кимдерге ишенип атышат? Эгер киргизебиз деп айтып атышкан болсо, ошол эле биологдорду алып келеби же? Бул маселеде классиктик кишилерге тапшырып башында да айттым эле, бул мындай өзүнчө сабак киргизе берген бир нерсени көрүп калсак эле ошону сабак кылып киргизе берген өзү туура эмес да. Бул дүйнөдө ал биз материалын өтпөй койдугун деген сөз эмес бул. Бул жанакы биз айтып аткан нерселер, билимдер балага берилиш керек. Бирок ар бирин өзүнчө предмет кыла берген болбойт да. Мына дүйнөлүк практикада жумасына 1 саат өткөн предметтердин эч кандай пайдасы жок. Алардан пайда болбойт да. Бул илимий жактан далилденген нерсе. А Кыргызстанда ошондой болуп калган. Ар ким эле баягы улам эле бир предмет тап келип киргизе берип, азыр башталыш класста 10 предмет бар. 5-1 сааттан. Демек биздин 50% убактыбыз жөн текке кетет деген нерсе. Анан ошо баладан келечектен эмнени күтөбүз? Мисалы айталы, жанагы турмуш тиричилик коопсуздугу негиздери деп элдер ОБЖ деп коет, ошондой сабакты киргизген атайын. Биз мына 2 жылдан бери МЧС менен кармашып келатабыз да, алар жок киргизесиңер, чечим бар деп айтат. Биз эми мындайда, эгер бала бассейнге түшүп жуунуп атса, бул дене тарбиясы, дене маданияты. Чөгүп кетсе ОБЖ. Эми ушуну 2 башка окутуш керекпи? Сууга түшкөн үйрөтүп атканды бериш керек, чөгүп кетпе деп эле. Лыжа тепсе дене тарбия, карагайды сүзүп алса ОБЖ. Эми экөөнү 2 башка окутуш керек, 2 күндө окутуш керек. Ушунчалык абсурдка жетип калдык да. Азыр дагы мынау жыныстык тарбия дегенде бардык предметтерде буга көңүл бериш керек. Айталы жок, башканы айтпайын мен. Химия бул эми жыныстык адамдык мамиле, бул турмушта абдан керек нерсе. Муну биз башынан бала да билиш керек, кыз да билиш керек. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз негизи турмуш курат деп үмүт кылабыз, ошо турмуш курсун деп тилейбиз. Анан турмуш курганда мисалы химияны окуп атканда кайсы азыктар, кайсы заттар адамдын организмине терс таасир этет? Ушул жыныстык мамилеге терс таасирин тийгизет. Биологияны окуп атканда биологиялык жактан кандай бала өнүгүп өөрчүйт, кайсы мезгилде эмне өзгөрүү болот деген маселени айталы. Физиканы айтып атканда радиациядан алыс бол дегенде эмне үчүн айтпайбыз? Адабиятта, адабий жанагы чыгармалардын мисалында келтирсек болот да. Тилде ошол тексттер менен келтирсек болот. Деги бардык эле предметте негизинен көңүл бөлүнүш керек. Анан айрыкча биз жанагы тарбиялык саатта буга көңүл бөлүшүбүз керек да. Анан эгер ал да жетпей атса, биз азыр мамлекеттик стандарт бар, билим берүү мыйзамынан кийинирээк чоң документ да, бул 2014-жылы кабыл алынган. Биз азыр долбоорун даярдадык. Азыр башкача мамиле болот да окутууга. Мисалы мурда бир жумасына 30 саат окуса, мисалы 8-класста. Ошону бүт сааттарды бөлүштүрүп койгон, андан башка предметтерди окуй албайт эле. Азыркы биздин мамиле башкачараак. Мисалы бир жумасына 18 саатты, 20 саатты милдеттүү түрдө окушат, а 10 саатты мамлекет акчасын төлөп коет дагы, кайсы темага өтүш керек? Аны мектептин администрациясы, мугалимдер, ата-энелер чечиш керек, окуучулар менен биргеликте. Бул мындай тандоого көп мүмкүнчүлүк берилет да. Эгерде кайсы бир жерде ушул маселе күчөп аткан болсо, эмне үчүн кошумча сааттарды ошонун эсебинен алып окутса болбойт? Кайсы жериндеги өзгөчөлүккө жараша, элдин аягы мындай абалына жараша кошумча сааттарды өтүү мүмкүнчүлүгү бар. Анан өзүнчө саат кылып киргизүүнү мен дагы айтат элем, мен колдобойм дагы, ал негизсиз дагы анын пайдасы деле болбойт. Тескери эффект бериши мүмкүн. Ошондо ар бир мугалим жооптуу болуп калат ошондо. Ар бир мугалимдин жообунда сөзсүз болуш керек. Ар бир предметинде бир нече маселе бар да. Бул адамга мамиле, бири-бирине мамиле, толеранттуулук деген маселе бар, ушу сексуалдык маселе бар, суицидке барбоо жөнүндө маселе бар, өзүнө көңүл бере турган маселе бар. Биз азыр өзүн өзү таануу деген предмет киргизели деп, бирок жанагындай 1 саат болуп калбаш үчүн адам жана коом дегендин ичине киргизип атабыз. Адамдын өзүн таануусу дагы бул өзгөчө болуш керек. Аны дагы биз бардык предметтерде эске алышыбыз керек да. Ушундай бир орчундуу бир улуттук дөөлөттөргө, адамзаттык, жалпы адамзаттык дөөлөттөргө алып келе турган маселелер бар. Буларды бардык предметтерде колдон келишинче бергенибиз жакшы болот да. Анан бир предметке ишенип туруп алган болбойт. Бир мектепке ишенип алганда болбойт. Кошумчалаңыздар бакчы да. Мен агайды баягы эме болуп калбасын үчүн мен колдоп атам. Неренде ар бир педагог, ар бир мугалим өзүнүн гана предметин билбестен, ошо предметтин жанында агайдын айткан эмеси боюнча мага жагып атат. Неренде адамга керектүү болгон бардык таалим тарбиясына керектүү болгон мындайча айтканда илимди дагы үйрөнүш керек деген нерсени алып келип атат да. Жакшы нерсе. Бул өтө сонун нерсе, бирок ошол жана мугалимдерибизди агай жалпы эле Кыргызстандагы канча миңдеген мектеп болсо,
ошо миңдеген мектептерде канча миңдеген 10 миңдеген мугалимдер болгон болсо, ошо мугалимдерибиз бүгүнкү күндө ошол деңгээлге жете алабы, жете албайбы деген маселе келет атат. Менден анан биз азыр бир мамлекеттик жогорку эмедеги чиновник бир ага эжекелерибиз бир сунуш айтып койсо, аны бир эме катарында кабыл алып коюш оңой болуп атат дагы. Анан аркасынан эле кайра кыйналган ошо биз мугалимдер болуп атабыз чындыгында. Кабыл алып коет, анан предмет катарына киргизип салат, же болбосо бир мыйзам кабыл алып койсо, ошону аткарыш керек экен деген нерсе бар. Мына баягы дин таануу бир эмеси боюнча дагы диндер немесин тарыхын китебин киргиздик. Пилоттук проект катарында 50 мектепке, анан дагы көп мектепке деп киргизди. Бирок мен мунун жакшы бир натыйжасын көрө алган жокмун. Чынын айтканда, бул жерде жөн гана биз баягы суранган нерсебиз ушул болчу. Биздин адамдарыбызга 85% ислам дини экен, анан христиан дини экен, башка туура диндер тарыхы кирсин. Бирок жагында эң негизгиси нравалык, мындайча айтканда адеп, ыйман баалуулуктары, улуттук баалуулуктар менен айкалышкан сонун бир программаны түзүп туруп эле балдарга берип, ошого жараша болгон адистердин баардыгын 3 айлыкпы, 1 айлыкпы курстардан өткөрүп туруп эле, анан колдон китептен берип, ошону бергиле деген нерсени койсок дагы жеңилирээк боло беле деген ой келди ичимдечи. Билбейм канчалык деңгээлде бул. Рахмат. Мен азыр үчөөңүздөрдүн тең оюңуздарды уксам, индивидуалдык деңгээлде ата энеси баласына жекече отуруп түшүндүрүш керек деген нерсени түшүндүм да. Бирок эгерде мектептерде окута турган болсок, кыз менен баланы бөлөбү же бөлбөйбү, ал маселе бөлүнбөйт э? Менин оюм боюнча чогуу эле ал андай практика жок. Эгер ошондой боло турган болсо деле 20 балада бөлө турган болсо дагы акыры келип жашоого келгенде сүйлөшүп мамиле кылыш керек да. Кайра биз чабал кылып коебуз. Андан көрү бириктирип ошол негизги болгон көбүнчө мен кайрадан кайталагым келип атат да, мына көндүмдөргө, анан баалуулуктарга көбүрөөк көңүл бөлүп ошолорду даярдаш керек да. Алар деген алдын алуучулук өтө чоң мындай функциясын аткарып бермек. Сиз кошумчаңыз барбы? Мен мисалы үчүн жана Сурабалды эжекебиз айткандай бир деңгээлде сунушуна мен каршымын. Негеден андай киргенге, мен мектепке киргенге мына дегенде биринчиден биз эл катарында мына өзүбүз эле көрүп атабыз. Эл да туура эмес түшүнүп атат. Биз эл туура эмес кабыл алып аткан, түшүнүп аткан нерсени, менталитетибизди дагы кыйнап, улуттук баалуулуктарыбызды, диний баалуулуктарыбызды кыйнап туруп эле киргизиш керек экен деп киргизип кое турган болсок, эртең бир күнү бир кээ бир жерлерде туура кабыл алынып, көпчүлүк ата энелер ошонун айынан дагы нааразылыктар өсөт дагы. Бул дагы биздин табиятыбызга карама каршы нерсе болуп атат деп ойлоп атам да. Эмнеден да бул нерсени жанадан бери айтып атабыз, табигый абалды алып кетели. Мейли үй бүлө бир, экинчиси мектепте эле болсо дагы кошумча ыйман жана ошондой үйрөтүүчү таалим тарбия сабактарында жакшынакай теманы коюп, сөзсүз түрдө эле жыныстык деген сөздү койбой эле, кошпой эле, жанагындай сексуалдык деген сөздөрдү кошпой эле, муну деле мындай жумшартып, өзүбүздүн улуттук бир эмеде ыйман деген ишеним эмебиз бар, түшүнүктөрүбүз бар, мындайча айтканда уялуу деген сезимдерибиз бар. Ошону жыртып койбостон, мындай жакшы адебибизге ылайыктуу эле таалим тарбияны берсек деле болот го деген ойдомун. Менин жеке пикирим ушул. Мен кайсы адамдардын атагым келбей атат, бирок кээ бир аттуу баштуу эле адамдар айтып атат, кыздар менен балдарды бөлүп туруп окутса эмне болмок эле, жумасына 1 саат, 2 саат деген ойлорун да билдиришти да. Буга кандай жооп берет элеңиздер? Андан эч кандай өзгөрүү деле болбойбу? Менин түшүнүгүмдө бул жерде жанагы дагы бир тайкы бир подход дейбизби, тайкы бир мамиле болуп атат да. Ушул айтылган бүгүнкү мына талкуулук кылып аткан тема өзү негизи илимий жактан мындай негиздүүлүгү барбы же жокпу, аны биз изилдебей туруп, анан кийин үстүр жактан чыгып туруп эле бир чиновниктин айткан сөзүнө эле баарыбыз мындай реакция кылган туура эмес. Себеби илим, билим маселеси именно ошол илимдин жыйынтыгына каратып туруп анан маселе ошого мамиле кылсак жакшы болмок да. Себеби бул жерде тереңинде мына дөөлөттөр жана баалуулуктар гана жатат да. Аны кантип мырза, бирок сиз эксперт катары айтсаңыз, ушул кандайдыр бир бейөкмөт уюмдар тарабынан жаң соолор болгон жокпу? Мындайча айтканда атайын тапшырмалар эмеспи? Калың эл билбеген бир маселе болушу мүмкүнбү ушунун артында? Анысын мен айта албайт экенмин, барбы жокпу. Бул жерде мындай нерсе болуп атат да. Европада, башка мындай өнүккөн мамлекеттерде бүгүнкү күндө үй бүлө деген баалуулук азайып баратат. Ал жерде демографиялык проблема бар.
үй бүлө түшүнүгү жок болуп атат. Мына деген адамдар жалгыз 18ге чыккандан кийин өзүнчө бөлүнүп жашап атат. Ошондуктан ал жердеги проблема эрте жашта 14-13 жашында чындыгында жанагындай жыныстык карым катнашка барып, ар кыздарда аборт же болбосо жана башка туура эмес иштер болгондуктан айласы кетип алардын ошо мектептерде түздөн-түз киргизели деген нерсени киргизип атат. Биз кээ бир нерселерди туурап атабыз да, мындай сокурдай туурап аткандай бир көрүлүп атат мага. А бир өнүккөн башка деле ислам мамлекеттерин, Малайзияны карап көрбөйлүбү, мисалы үчүн келиңиздер. Же болбосо ошол эле өнүккөн башка дагы макул ислам мамлекет болбосо дагы өнүккөн жакшы мусулмандар жашаган мамлекетти карап көрсөк, ал мектептеринде, университеттеринде бул программа барбы жокпу, муну карайлы да. Алар деле жакшынакай өнүгүп, дүйнөнүн эң алдыңкы мамлекеттердин катарына. Жаштар деле кадимкыдай бузулбай эле, жакшынакай эле жашап келе жатат, үй бүлө курулупчу. Ал жерде жок деле бул нерсени дагы көбүрөөк коомдук негизде, үй бүлөлүк негизде чечилгендиктен, мектепке чейин эле чечилип аткандыктан бул маселе чечилип калат да, жакшы нукта. Биз бүгүнкү күндө дароо эле мектепке программа киргизгенибиз туура эмес деп ойлойм да. Марс таксыр бир нерсени айтты да, мына башка мамлекеттер жөнүндөчү. Мен ошо эки мамлекеттин мисалын айтып бергим келет. Биринчиси Жаңы Зеландия. Өнүккөн мамлекеттердин ичи, мусулман эмес, көпчүлүгү мусулман эмес мамлекетке кирет. Экинчиси ошол эле Малайзиядагы эмелер. Экөөсүнө тең ошол үй бүлөнүн ичиндеги баалуулук дөөлөттөргө аябай көңүл бөлүптүр. Өзгөчө Жаңы Зеландияда дагы ушундай демилге көтөрүлгөн мезгилде ата-энелер түп тамырынан менен чыгыптыр. Эмне үчүн менин баламдын тарбиясы жөнүндө биз мамлекеттик бир чиновниктер ушул жөнүндө сөз кылыш керек. Аны мен өзүм билем, өзүм тарбия бере алам деп. Эмне үчүн? Себеби ошо экөөсүндө тең. Мен жанагы тапшырмаларында көрдүм да, тапшырмаларында айтат экен. Ата-энесине тапшырма берип атат да. Ушул жуманын аягында могул тема жөнүндө сиз өзүңүздүн балдарыңыз менен сухбат кылсаңыз деп. Ата-эне кантип сухбат кылат, аны үйдүн ичинде жүргөн мезгилде өзү билет да. Ошол көбүнчө басымды үй бүлө менен ата-энеге жасап аткандыгын айткым келди да. Тилекке каршы биздин ата-энелерибиз антпай атпайбызбы? Анан бала соц тармактардан өзүнүн каалаганын көрүп алат экен. Ошонун айынан бир проблемалар жаралып аткансыңар, Демек анда ата-энелер менен иштешибиз керек да. Эмне үчүн балдарыбыз менен иштешибиз керек? Мүмкүнчүлүк барбы? Балким ата-энелер менен иштеш. Ата-энелер мектебин ачпайлыбы? Бул жерде жана Марс мырза аябай жакшы айтып кетти. Бул бир эле топко жүктөп койгон болбойт да. Бул коомчулук бул маселеде мындай биримдикте аракет кылыш керек. Албетте биринчи кезекте ата-энелерден башталыш керек. Ата-энелерден башталганы мындай бир алар кичинекейинен чогуу жүрөт да, күнүгө чогуу. Анан ошолор эми кээ бирлер бар, өтө эле сый мамиледе андай нерсени чекесинде айта албайт. Андайлар да бар. Мисалы биз деле бала кезибизде ал жөнүндө эчтеке уккан эмеспиз, түшүнүгүбүз да болгон эмес. Үйдөн ал жөнүндө мындай сөз да болчу эмес, намек да болчу эмес да. Азыр деле ошондой үй бүлөлөр бар. Анан кээ бир ата-энелер бар, эми балдары менен абдан жакын, дос мамиледе бар, алар түшүндүрүп айтса болот да. Бирок коомдо деле мындай бир мугалимдер тарабынан деле айтылса болот. Бирок баягы жылаңач төшөк маселесин эмес. Мен жана айтпадым, эмнени бериш керек дегенде. Ал жерде эмнени бериш керек? Жанагы айткандай баалуулук деген эмне? Эрте жашынан жаман жолго түшүп алса, кесепети кандай болот? Жыныстык туура эмес мамиленин, эрте жаштан жыныстык мамилеге баруунун кесепеттери кандай болот? Аны биз адабияттын мисалында, мындай бир болгон окуялардын мисалында талкуулаган эмнеге болбосун? Аны талкуулаш керек. Бирок жанагындай ашыкча кетип эле такыр эле жылаңач жанагы төшөк маселесине кирип кетип, анан ал секс кандай болот деген нерселерге кирип, анан кыздарды өзүнчө бөлүп, балдарды өзүнчө бөлүп деген мен ага макул эмесмин да. Бул жөн эле жалпы адамдык баалуулук, адамдык түшүнүк, адамдык билим, этика, маданияттуу кишинин жүрүм туруму катары эле жалпы талкуулаш керек. Ошол эле учурда балдар да билиш керек, бирөөнүн тагдырын талкалабаганды. Кыздар да билиш керек, мындай бир азгырык менен өмүр бою тагдырын талкалап алышы мүмкүн экен. Ошондой мамилелерде кетиш керек деген ойдомун да. Анан негизи мындай бир темаларды тыюу салып жаап койгон болбойт. Кайсы гана тема болбосун, өтө коркунучтуу болсо дагы кайсы бир деңгээлде талкуулашыбыз керек. Бирок талкуулаганда аны ыгы менен, жана мен кантип деген сөз менен адамдардын психикасына таасир этпей турган, үй бүлө маданиятына таасир этпей турган, өз ара мамилеге таасир этпей тургандай кылып тарбияласак болот да. Азыр деле биз сүйлөшүп атканда мүмкүн үчөөбүз үч башка көз караш элек, бирок такыр эле мындай менимче бир пикирге эле келип атабыз да, жалпысынан келип атабыз. Коом деле ошондой болуш керек бул маселедечи. Коом жана өзүнүкүн айтып эле жок, мындай кылыш керек, анан презерватив таркатыш керек, тигиндей кылыш керек дегенде бирөө чыгат. Бирок аны деле биз түшүндүрүү жолу менен ага айтып, биздин менталитетти түшүндүрүп, бир мисалдар менен мындай туура жолго салыш керек дейм да. Бул жерде мындай талкуу жүрүп туруш керек.
кимдир бирөөнүн көз карашы туура эмес болуп калса, талкуунун негизинде, башкалардын пикиринин негизинде көз карашын оңдошу мүмкүн. Жок, рахмат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен угармандарга, көрөрмандарга бир ошол классикалык бир китептердин бирөөсүн айткым келет да. Англисче Saber Tooth деп коет. Кыргызчасын болсо Асылбек Жодонбеков агай менен Дүйшөн агай убагында которгон экен, Таш уста дегенчи. Ошол Таш уста деген эмени аңгемеси мындай башталат да. Бул таш доорунда адамдар жашаган мезгилде кантип мындай жашоодо ийгиликтүү болуштун жолдорун кантип үйрөткөн дейт да. Мисалы үчүн ошонун бир эле эпизоду жашап аткан үңкүрүнө жамгыр жаады дагы суу кирип кетти дейт. Демек ал сууну кантип тосуштун жолдорун үйрөтүш керек да. Ошол мектептин ичинде ошондой нерселерди үйрөтөт да. То есть бул айтайын деген нерсем, бул көндүмдөргө, жанагы агай айткандай баалуулуктарга мындай кантип мамиле куруш боюнча ал темадан алыс эле. Биринчи өзүңдү аңдап бил, анан кийин башка адам менен мамиле кылгандын кандай жолдору бар. Ошол адам жана коомдун ичинде деле сүйлөшө боло турган темалар да булар. Ачык айтып эле жанагы агай айткандай төшөк темасына кирип кетпестенчи. Деги эле кошумча. Мен өткөндө бир агайыбыз, саясатта бир агайыбыз ушул нерсени айтты. Монголиянын мурдагы президенти келип, ошо киши менен сүйлөшкөн эмеде орусча билет экен. Анан Кыргызстан менен Монголиянын окшоштугун айтып. Мен баягы толуу ат минген, ат жеген, бул жерде жашаган эл катарында азиаттар. Бирок алар бир эл катарында, улуттук береме катарында баалуулуктарын жоготуп аткандыгын айтып өкүнгөн экен. Анан Кыргызстандагы кыргыз элин карап туруп, силердин дагы бизге караганда салыштырмалуу, Кудайга шүгүр, жакшы экенсиңер. Бирок силер сактап аткан нерсе силердин ошол улуттук диний баалуулуктарыңар экен, ислам дининин баалуулуктары деп айтканын айтты эле мага. Мен ушундан айтып атам да, бүгүн коомдар тарбиялаш үчүн бир эле мектеп эмес, айтып атабыз, коомдук деңгээлде жалпы бул жерде бир нерсе болгон үчүн реакция берип атабыз да азыр кандай бир деңгээлде. Бирок тарбиялаганга дагы келиңиздер, реакция берели анда. Тарбиялаганга дагы макул, ата эне чыксын, мен буюрса берем десин. Мисалы үчүн биз деле коомдук жарандык бир эме катарында биз дагы аракет кылайлы, чуркайлы. Сөз түрдө эле жанагындай сөздү колдонуп, ошол нерсесин үйрөтүү эмес баланын деген нерсени. Андай эмес, бул жерде маданият маселеси болуп атат. Мындайча айтканда балага бир нерсени үйрөтпөсөңүз, мисалы үчүн баланын бала экендигин, кыздын кыз экендигин үйрөтпөсө, анын ортосунда мамиле эрте жашта болбош керек, кыз жигит деген түшүнүк деген нерсе биздин ата бабаларыбызда болду беле, болгон эмес. Динибизде барбы? Жок бул нерселер. Алдын алып ушул жактардан кылып буюрса эртең үйлөнгөндө баарына жетишесиң. Бирок дептир энеси акырын тартып кызына, өзүнүн бойго жетип аткан кызына дагы белгилүү бир нерселерди эскертсе, ата катарында биз эскертсек балдарга, ошондо жакшы болот эле. Анан атайын мындайча айтканда кээ бир учурларда мектептерге да айтып атабыз да, бир ыйман, адеп ахлак маселесинде айтып келе турган семинар, лекция кыла турган агайлар болот, эжелер болуп калат. Аларга уруксат берип, аларды мектептеги балдар менен кээде жолугуп турган болсо, мен ойлойм бул дагы кандайдыр бир аз дагы болсо ошол биздин улуттук баалуулугубуз менен диний баалуулуктарыбызды кармап калат эле деген ойдобуз. Бүгүнкү учурда биздин билим берүү системабызды реформалоо керек деген дагы көптөгөн сөздөр айтылат, Чын эле керекпи? Сиз Кеңешбек мырза жооп берип өтсөңүз. Менимче ал жоопту Алмаз агай аябай жакшы жоопту берет болуш керек. Менин кыска айта турган болсом, албетте керек. Бирок ошол нерсе бардыгы биздин өзүбүздүн контекстке байланылган илимий бир негиздемеси бар. Анан келечекте ошондой катаал заманды, катаал бир эмеге мындай заманага кетип атабыз да. Ошол нерседен кантип биз коргонуп, кантип ошого даяр болушубуз керек. Ошол 3 негизги эмени карашыбыз керек да. Рахмат. Бизде телегөрчү бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Салам алейкум, куш келипсиз. Алейкум ассалам. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Улум. Мен азыр мына ортодо отурган кепир кийген бала бар го. Кеңешбек мырза. Ошол менин бир тууган иниме окшош экен, вообще 100%. 100% окшош экенсиң иним. Ошол иним жакында өтүп кетти элечи, коронавирустанчы оорупчу. Аты мен сени көрүп ыйлагым келип ататчы.
Mümkün bolsa sen bana telefonunu berip koyçu. Kayerden bu kaçı жерден olursun. Эфирден кийин байланышканга аракет кылабыз. Bana telefonunu berip koyla, pожалуйста, макул mu? Жаткан жер жайлуу болсун. Эниңизден эгерде Кайырлуу болсун, арты кайырлуу болсун. Эгерде темабызга байланыштуу суроолоруңуздар болсо, биздин экранда жазылып турган номерлерибизге кайрылсаңыздар болот. Дагы бир звено жөнүндө сөздү биз менимче талкууда айтылбай калды да. Башка мамлекеттердин мындай практикасын айтпадыңызбы? Ошол жактагы жанагы мектептин психологдору же болбосо мектептеги соцпедагогдор деп коебузбу? Ошолордун дагы функциясы жөнүндө көбүрөөк сүйлөсөк да жакшы болот да. Башка жактарда, мисалы үчүн, эгерде үйүндө кандайдыр бир себептер менен атасы менен энеси менен сүйлөшө албаса, сыртта чыгып достору менен сүйлөшө албаган болсо, анда мектептин ичиндеги ошол психолог менен, социалдык педагог менен болобу кантип ошол тема жөнүндө барып кайрылса болот деген нерсе дагы көтөрүлүптүр. Анан ошого жараша психологдор деген алар адистештирилген, кайсы тема болуп турган болсо дагы өздөрүнүн купуялыгын кармап, анан талкуу жүргүзө турган мындай звено да. Ошол жөнүндө дагы эгерде мүмкүн жанагы Сурабалдиева эжекебиз ошол жөнүндө дагы мүмкүн ойлогондур. Ошол жагынан дагы эгерде жумушту жандансак жакшы болобу, начи алып келеби деп. Бизде телегөрүүчүбүз бар экен, дагы бир радио карманыбыз. Кабыл алабыз. Куш келипсиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сурооңузду дасаңыз болот, дароо. Мен суроомду жанагы силердин козгоп аткан темага атын деле айткым келген жок. Ошонун ордуна жумасына 1 сааттан психология сабагын берсе болбойбу? Сунушуңуз үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат, кабыл алынат. Сөзсүз түрдө дагы бир телегөрүүчүбүз бар. Тема боюнча сурооңуздарды берсеңиздер, урматтуу телегөрүүчүлөр. Алло. Алло, саламатсызбы? Куш келипсиз? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Конокторубузга сурооңуз барбы? Ушул суроо боюнча айтайын дегем да. Биз биринчиден балдарды ата-эне тарбиялаш керек да. Биз ата-энелер жакшы тарбиялап айтабыз деп мен өзүмдүн оюмда. Негизи ата-энелер баардыгы базарда жүрсө, анан кыздар балдарды карашпасак, анан кайдан тарбия болот? Биринчиден ошо үйдө ата-эне тарбияны жакшыраак бериш керек. Андан кийин мугалимдер бериш керек. Кээ бир мугалимдер балдарга тарбияны мен жаман бербейт деп айтсам, бар да ошондой. Ушундай психологдор бизде жок. Көбүнчө жаңы конуштарда ошо тартип жөнүндө көп айтпайт, мен көрүп атам. Чоң рахмат, чоң рахмат. Сиздики суроо маселе бир ой пикир болуп калды окшойт. Анда биздин эфирибиз дагы соңуна чыгып барат, бирок бир аз убактыбыз бар. Сиздерге бир эркин микрофонун узатайынчы. Сизден баштайбыз. Жанагы суроодо психология сабагын киргизсе болбойбу дебеди. Ошондо азыр биз киргизип аткан жана өзүн таануу деген бул түздөн түз психологияга байланыштуу да. Эгер адам өзүнүн жакшы сапаттарын билсе, кемчилик жактарын билсе, ошонун үстүнөн иштесе, анда ал сөзсүз ийгиликке жетишет. Бул жакын арада ошол концепциясын даярдап Кыргыз Билим Берүү Академиясы сайтына койдук. Жакынкы жылдарда ошол предмет кирет деп айтат элем да. Экинчиси жанакы мугалимдер. Сингапурдун билим берүү системасы деген китепти бугу пресс чыгарып окуп атам да. Бул ушунчалык пайдалуу жагы ар бир мугалим, жана Марсбуз айтпадыбы, биздин мугалимдердин ошого деңгээл жетеби бүгүнкү күндө деген. Алар мугалимди экиге бөлүп атат да. Биринчи кызматтык милдети, ал ошол сабак боюнча эмнени үйрөнүш керек. Экинчи анын моралдык милдети дейт. Анан аларда дагы бир жакшы нерсе бар экен, бул баланын мүнөзүн калыптандыруу деген сабак бар экен. Бул түздөн түз тарбияга чечелүү болот да, ошол мүнөз маданият менен байланышып атат да. Алган өлкө мамлекеттерде бул көбүрөөк мындай тарбияга, адамдын өзүнө, психологиясына көп көңүл бөлүнүп атат. Буюрса бул багытта жанакы биз тарбия концепциясын даярдадык, жакында талкуу жүрүп атат, бекит. Ошол бекип калса дагы бул маселелерге ошол өзүн таануу, жыныстык маселе, зордук зомбулукка кандай мындай реакция кылыш керек деген маселелер ошол концепцияда каралган. Анан биз силер менен ушул талкууну баштадык да. Муну жерлерде анан мындан арды улантабыз деген оюбуз бар. Чоң рахмат, Кеңешбек мырза. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул угуп аткан, көрүп аткан адамдарга эки нерсени айткым келет. Биринчиси, бул маселени бир гана мектептин чегинде чечип коюу кыйын. Ошол үчүн урматтуу ата-энелер, урматтуу достор, урматтуу пикирлештер, ар бирибиз иштейли.
ар бирибиз ушул темаларга тиешелүү болгон эгерде жардамы керек боло турган адамдарды таба турган болсок, ошолорго өзүбүздүн жардамыбызды берип, ошол темады жөнүндө сөз кылайлы. Бул теманы сыртка чыгып, жанагы пайпайлап кийин бармагыбызды тиштеп калгандан көрө, анда үйдүн ичинде ошол теманын башкача формалары менен сүйлөшкөн жолдорду таап, балдардын жүрөгүн ачайлы деп айткым келет. Чоң рахмат, Нур Устаз. Динибизде жакшы бир сөз бар, деги эле биз жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы болушубуз керек. Ошондуктан жаман нерсени айтып коюу дагы ушундай экен деп койду, аны реклама кылып жар салуу менен барабар болот да. Элдин пикиринде, зээнинде, оюнда октоп жаткан нерсени ойготуу дагы бул туура эмес болуп калат. Ошондуктан жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтаруу деген болуш керек бизде, элибизде дагы. Ошондуктан бул теманын негизги эле өзү мындай, ошол жана жогоруда да айтып өттүк эле, ошол таризде көтөрүп чыгуу, ошол сөздөрдү колдонуп көтөрүп чыгуунун өзү туура эмес деп ойлойм. Аны билим берүү мектептерибизге, уяларыбызга киргизип, балдарыбыздын, кыздарыбыздын дагы, мугалим, ата-энелердин дагы бүгүнкү күндө кыжырын кайнатуунун кажети жок. Жөн гана муну тиешелүү өзүнө эмеде сүйлөшүлүп, жакшынакай кылып, өзүнө жараша жолдорун кантип чечебиз. Мисалы үчүн кантип анда ата-эне, коом, мектеп менен окуучулар менен иштешебиз деген нерсени анын адеп ахлак жагынан кирсек, мен оюмча дагы көбүрөөк чечилет деген ойдобуз. Сиздерге да чоң рахмат ушул маселени көтөрүп чакырганыңыздарга. Мен жалпы агайларга терең ырас билдирем, ойлоруна терең ырас билдирем. Чында оюңуздар дагы кенен болгондо жөн гана угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз туура кабыл алса экен деп атабыз. Биз бул жакка келип алып, аны бир эме катарында айтып деп жайуу максатында эмес, маселе бир көйгөй болуп атат. Көйгөйдү кээ бир адамдар туура кабыл алып атат, кээ бир адамдар дагы тескери кабыл алып атат. Ошон үчүн биз өзүбүздүн пикирибизди айтайлы деген ойдо келдик деп ойлойм. Эртең дагы бунун артынан дагы бул Марс молдо келиптир, мунду айтыптыр, тигинин пикирине кошулуптур деген нерсе чыгып кетпес үчүн мен элибизге бир гана жаштарыбыздын, болочок жаштарыбыздын ыймандуу болушун каалайбыз. Эрте жашта жанагындай аборт кылып, эрте жашта турмушка чыкканга чейин эле боюнда болуп калуу деген нерселердин кыздарыбыздын, балдарыбыздын да бузулушун каалабайбыз. Дуа кылабыз. Буюрса ата-энелер дагы баарыбыз ыймандуу жолунда жакшы бололу деген тилекте. Сиздердин атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бирок бүгүнкү күндө жаштардын деле ыймандуу жаштардан уучубуз кур эмес. Бирок ар бир ата-эне баласына тарбия берүү, жанага өзгөчө көңүл буруу керектигин эфирдин жүрүшүндө дагы жакшылап аңдап биле алдык окшойт. Чоң рахмат дагы бир жолу. Биздин студиябыздын коноктору Кыргыз Билим берүү Академиясынын президенти Алмазбек Токтомаметов, билим берүү тармагы боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров жана Аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев бизде конокто болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Тарбия маселесинин көй жана тескейи биздин жаштар кандай тарбияланып жатат? Аларды тарбиялоодо биз кетирген кемчиликтер. Канткенде балдарды татыктуу тарбиялай алабыз. Мунун баары ар шейшемби тарбияда танапиш жок программасында. Аруу күндөр бакыт болсун.